Алардын негизги милдети адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана ар кандай оор кырдаалда жардам берүү. Демек, бул чыгарылыш Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 86-123 аскер бөлүгүндө 1 жылдык анык мөөнөттө кызмат өтөп жаткан жоокерлер менен маектешебиз жана алардын жашоо шарты менен тааныштырабыз. Албетте сагынычтуу саламдарын жолдойбуз. Бул жоокерден салам берүүсү алып баруучусу мен Айганыш Туратбек кызы. Окууну аяктап өзүнүн жигиттик милдетин аткарууга келген кызмат өтөп жаткан жаш жоокерлерибиз менен маегибизди баштайбыз. Азыр жанымда Белек мырза турат. Кайсыл жактан, негизи эле кызмат кандай өтүп жатат? Таанышалы, өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Мен катарда жоокер Төлөжанов Белек. Мен Талас облусунун Талас районунун Кара Суу айылынан келгем. 11-де аяктап. Кызмат жакшы, буюрса, ийгиликтүү болуп атат. Ушул эки сөз менен эле ошондо кызматтын кандай болуп атканын сүрөттөп койдуңузбу же дагы да кошо турган нерселер барбы? Эмне берди? Негизи 3 айдын ичинде эмне үйрөндүңөр? Кандай экен армия? Сиз күткөндөй элеби? Баары жакшы, мен күткөндөй эле. Негизи ушул жерде 2 жыл мурун байкем служба алып кеткен. Байкем айтып бергенден да кызыктуу болуп өтүп жатат. Ошо өзүңө тыкан болуп, таза жүргөндү үйрөнөт экенсиң. Мен өзүм негизи көчөнүн эле баласы болчумун, көчөдөн эле жүрүп эле. Азыр бияка келип, баарын үйрөнүп, кичине жоош болуп калдым. Анан бияка келип токтолуп, кайныкидей эле чоң кишидей болуп эле калат экенсиң. Эмне ага түрткү берет экен? Бул жактагы аткарылган көнүгүүлөрбү же күнүгө ошол өтүп жаткан тапшырмаларданбы? Эмне таасир берет? Мындай жоош болуп, өзүңүздү токто карматып, ой, эми жигиттик милдетти аткарыш керек экен дегенге. Неме кылсайт, ошо бияка келип эле башкача болуп эле өзгөрүп калат экенсиң, башка балдарды көрүп эле мен да ушудан мыкты болгум келет деп эле. Тегерек четин карасаң, бардык эле балдар чоң көрүнүп эле башкача болот экенсиң, анан өзүң жаш сезбейин деп сен да чоң болуп, ошодон болот экен да. Демек, айлана чөйрө дагы мындай таасир берет экен да? Так точно, айлана чөйрө берет экен. Анан эмнени үйрөнүп атасыңар? Ошол боюнча кененирээк айтсаң. Көп нерсени эле үйрөнүп атык. Куткаруучу болгондо, куткарганды. Ошого даярдык болууда, э? Куткаруучу болуу үчүн. Шагайт эткенди, ырдаганды. Бош убактарда. Бош убактарда. Өзүңөрдү активдүү дагы алып жүрүү керек да, э? Так точно, өз активдүү алып, жаңы жылдарга катышып, ырдап, бийлеп, ошентип эле жүрүп эле. Жаңы жылды кандай өткөрдүңөр? 3 ай болду келгениңерге, э? Так точно. 3 ай. Жаңы жыл сонун өттү. Ойдогудан да жакшы өттү. Кандай сүрөттөп берсең, баарына кызык болот керек, анткени армияда жаңы жылды кандай тосушат экен дейт. Армияда жаңы жыл жакшы эле өттү. Кайныкидей эле тасмал жазылып, кайныкидей эле нерселер туруп, салют арттырып жакшы эле болду баары. Жакшы эле өттү. Ойдогудан да сонун өттү. Бул жактын шарттарына кандай көнүп калдыңбы? Мурда түшүнүгүң бар беле бир аз армия боюнча? Жаңы келгенде көнө албай жүрдүк, 1-2 жума тамактарына көнө албай, режимине көнө албай. Азыр баары жакшы, баарына эле көнүп калдык. Тамактарына көндүк, акырында. Жатаканасы, негизи эле силер колдонуп жаткан жана техникаларга басым жасасаң болот. Кандай? Азыркы заманбап элеби? Азыр жакшы, баары техникалар жакшы экен. Көрүп турабыз. Жатакана жакшы, жылуу. Эң эсте калган ушундай бир окуя барбы? Ушул 3 айдын ичинде окуууларды окуп жатып же кандай десем, жолдошторуңардын арасында өзүңөр Эсте бар эми, жаңы келип шагайт өтө албай, пластты айланып жүргөнүбүздү басып. Ошолор эсте, анан ырда албай басып жүргөндөр эсте. Азыр баары жакшы, баарын үйрөнүп, бардыгына шагайт этип, бут алып кетип ырдай беребиз. Мектепте дене тарбиядан качып жүргөндөрдөн экен элең да анда. Так точно, дене тарбиядан качтым, жакшы эле. АЧД сабагынан качтым, аскерге чейин даярдык сабагынан. Демек, ошол сабактар керек экен да бул жака келгенде, э? Керек экен. Өтө маанилүү экен, окуп алыш керек экен мектеп учурунда. Кел дейт эле. Катышпайт элең. Катышпайт болчумун. Качып кетип эле жүрчүмүн мен. Айнекте секирип кетип эле. Практикалык кандай көнүгүүлөр болот силерде, тапшырмалар? Практикалык каждый 1-чи, 3-чү, 5-чи күн сайын спорт массасы болуп турат. 3 километр, 10 километр марш бросок болуп турат. Физический зарядка кылып турабыз, турникет тартынабыз. Ошо баарын эле кылып турабыз.
залга кирип турабыз анда санда. Бир айда бир кандайдыр бир билимиңерди текшерүү үчүн тест же ушундай бир эме болобу? Деңгээлден өтүү деген. Так точно болуп турат. Анда санда келип обязанность сурашат, обязанностька жооп бересиң. Солдат тынчтык жана согуш мезгилинде өзүнө жүктөлгөн милдеттерин жана өзүнүн алдына койгон милдеттерди так жана туура аткарса, ошондой эле солдат өзүнүн милдетин так жана туура аткарышы керек. Телик дивизиянын командирине чейинки өзүнүн зардарларын жана башчылардын буйруктарын так аткарып, наамдарын так жана туура билиш керек. Азаматсыз. Сон ыраазычылык билдиребиз. Сон маек куруп бердиңиз. Баарына дагы тарбиялык негиз болду окшойт. Азыр эми биздин программанын шарты боюнча жакындарыңызга, мектептеги классташтарыңызга болобу, мүмкүн башка бир кыз бардыр салам жолдой турган. Жокпу? Кыз бар? Бар демек, сизди күткөн бирөө. Бар. Сон анда эмесе келиңиз, ата энеңизге, жакындарыңызга салам жолдоңуз. Мен бул жакта кызматтамын, камсанабаңыз деп. Ата апа кандайсыздар? Ден соолуктары жакшыбы? Мен биякта кызматтамын, баары жакшы. Баары акырында болуп атат. Эчтеке эч кандай уруп эметкен жок. Эч камсанабыздар. Буйртса 9 айдан барам. Чыныгы мырза, чыныгы патриот жигит болуп барам, буйруса. Буйрса. Сон куткаруучулар үчүн кандай көнүгүүлөр аткарылат жана негизи эле кандай сабактар кирет, дал ушул суроолорго жооп беребиз. Азыр менин жанымда өзүңүздөр көргөндөй дал ушул аскер бөлүктүн жоокери турат. Келиңиз өзүңүздү алгач тааныштыра кетсеңиз, андан суроолорго өтөлү. Мен Катарда Жоокер Кыдырбеков Сыймык. Аскердик бөлүккө келгениме 2 ай болуп калды уже. 3-үчү айга кетип баратат. Азыркы учурда кандай сабак болууда? Кайсыл бөлмөдөбүз? Тоо аймактардын багындыруу эме азыр эме болуп атат, сабактар болуп атат. Тоо кандай шаймандарды алыш керек, кандай эме шаймандар жардам берет, ошолорду эме көргөзбөйбү. Тоо дегенде кандай кар көчкү болгондо, жер көчкү болгондобу? Ошол боюнча Кар көчкү эме өзүнчө эмелери бар. Эме альпинисттер. Тоо аймактарына башка ошо эмелер чыгат, адамдар чыгат ошолор бөлүп түшүндүрүп берип атат. Кандай кылып түшүндүрөт, эмне өтүлөт негизи эле? Ошолор кенен токтолсоңуз. Анткени азыр баарына эле кызык болуп атса керек, куткаруучуларга кандай сабактар берилет экен депчи. Тоого чыгып баратканда багытта эме темирлерди, именно могу эме карабиндерди, шаймандарды, ошо тоого чыга турган шаймандарды, кар көчкүгө эме даярдап, ошолорду көрсөтүп берип атат бизге. Тоого чыкканда кандай эме снаряжение алып кетиш керек? Кандай алып кетиш керек? Өйдө чыга турганга багытта эме өйдө чыга турганга шаймандар алыш керек. Адамдар ошоктон кандай эме себеп менен кайсыча эме болуп калса, жарадар алып калса, ошол жагын эметкенге көтөрүп чыгып кетүүгө да, түшүрүп алып түшүүгө. Ушулардын ичинен азыр бирөөнү алып кызматын түшүндүрүп бере аласызбы? Ал эмне? Мисалы, муну алсак болот. Бул жип эмне үчүн керектелет бул сабакта? Бул бул өйдө алып түшүп, же ылдый эме көтөрүп эметкенге шайман да, бул жип менен астынан бирөө көтөрөт, же ылдый түшүрүлөт да бул эме менен. Ошону кандай туура жасоо керек, ошону үйрөнөсүздөр да, ушундай эмелер болот. Сабактар канча сабак кирет? Анан күнүнө сабак үчүн канча убакыт бөлүнөт? Канчадан канчага чейин? Сабактын убактысы 9-дан 10-га чейин бөлүнөт. Ошо аралыкта эме 9-дан 10-га чейин? 9:30-дан ошо 10:30-га чейин бөлүнөт. Ошолордун эмесинде эме эс алуу убакыттары бар да. Канчада бир эме убакыт бар, ошого барып эс алып, кайра келип сабакты уланып кетүүгө. Бул сабак сиз айткандай дал ушул сүрөттөгөндөй экен да, дагы башка кайсыл сабактар кирет? Сабактар Канча сабак бар? Канча сабак берилет негизи эле бир күндө? 6 сабак кирет. 6 сабактын ичинен ошо альпинисттер, суу эме сууга адамдар эме чөгүп кеткен ошо багыттоо эмелери, водолаздар, өрт өчүрүү сабактары болот. Дагы ошо ар кандай сабактар болот. Чоң рахмат. Азыр болсо биздин программанын шарты менен сиз өзүңүздүн жакындарыңызга, ата энеңизге салам жолдосоңуз болот. Келиңиз ошол мүмкүнчүлүктү колдоно алсаңыз болот. Бул камерага. Ошо ата энеме, ийинчиликтериме ошо салам жолдойм. Кызматка келгениме эч өкүнбөйм.
ошо үйрөнүп атабыз. Урматтуу телеөрүүчүлөр, аскер бөлүктө азыркы учурда түштөн убагы. Биз дагы убакыттан пайдаланып, дал ушул тамак кандай берилет, ошол боюнча сурайлы деп чечтик. Азыр болсо саламатсыздарбы? Алгач өзүңүз тааныштыра кетсеңиз, анан кандай тамак биринчи, экинчи жана ошондой эле алма дагы берилет экен, салаттар дагы турат. Ошол боюнча кененирээк сурайлы. Катардагы Жакыр Чотонов. Бизге 9 нормада тамактар берилет, бизге күчтүүрөөк тамактар берилет, анткени көчүрмөнү даярдыкта ар кандай көнүгүүлөрдү кылабыз, ошого бизге күч болуш үчүн күчтүүрөөк тамактар берилет. Эртең мененки тамактануу болсо каша, ушундай тамактар берилет. Балы, эртең мененкисине колбаса, сыр, май. Түшкү тамактанууга көрүп жаткансыздар да ушундай алма, салат, ар кандай витаминдери бар тамактар берилет. Андан кийин ужунга бизге күн сайын балык берилет, май, нан берилет. Тамактары жакшы, биякта повар эжелерге рахмат. Тамактар аябай сонун. Үйдөгүдөй. Чындап элеби? Так точно, үйдө. Же камера үчүн да айтып атасызбы? Неге айтпайт, баардыгы ошондой. Негизи биз үйдөн деле антип күн сайын балык жеш эмеспиз. Күн сайын антип колбаса жеш эмеспиз. 3 мал тамак режим эме эмеспиз. Бияка келип ошол режимдерди сактап, балыктарды күн сайын жеп, ар кандай витаминдер бар тамактар жеп атабыз. Бүгүнкү тамак азыркы учурда эмне берилди? Азыркы учурда биринчиге суп, андан кийин перловка. Бул көрүп жаткансыздардай алма, салаттар берилди. Булар бизге витамин болот. 1 жылдык службабызда өсүүгө ар кандай жардамдарын берет. Күнүгө эле ошондо түшкү тамактанууга алма берем, анткени мен аскердик бөлүктөрдөн биринчи жолу көрүп атам да. Так точно, бизде күнүгө ушундай берилет, салат берилет, алмалар берилет, ар кандай витаминдер бар тамактар берилет. Биринчи алгач келгенде тамактарына көнө албай кыйналдыңыздарбы же дароо эле көнүп кеткенге болобу экен? Анткени үйдө эми кандай десем, бул жакта күчтүүрөөк болот. Тамактарга көнө албай көндүк, тамактарга Тамакка кантип көнбөй коелу дейбиз. Так точно. Режимдерине көнө алган жокпуз, анткени биз тиякта жашап жүргөндө мынчалык 3 мал кылып иш эмеспиз да, ар кандай режимде ишибиз. Биякта конкретно четко режимдер коюлуп, ошолорду ичип, ошого көнө албай, бирок азыр көнүп калдым. Эми үйгө баргандан кийин мага 3 мал гана тамак бергиле деп калат экенсизби? Так точно. Мен эртең менен түштө анан кечинде жешим керек. Убагы менен укташым керек деп. Же бул режим бузулуп кетеби? Никак нет, бузулбайт буюрса. Сонун. Эми бул жака келгендеги алгач кандай десем, сезимдериңиз менен бөлүшүңүз. Бул форманы кийгенде кандай сезим тартабайт экен? Негизи эле жоокер болуу кандай экен? Ответственность талап кылат экен, биз толкундоо болот экен. Биринчи келгенде режимге көнө албай жүрдүк. Эми азыр көнүп калдык, жакшы баардыгы. Баардыгына эле көнүп калдык. Негизи биз баардыгыбыз бияка келген балдардын баардыгы эле өзүнүн желаниясы менен эле келген балдар. Өзгөрүү болдубу сизде? Албетте өзгөрүүлөр болду. Эмне берет экен армияга? Эмне үчүн армияга келиш керек деп? Эң биринчи бизге бул армия ата мекенди сүйүүгө үйрөттү. Андан кийин ата энебиздин баркын билүүгө үйрөттү. 3 айдын ичинде де билдиңиз. Так точно. Келиңиз, анда эмесе жакындарыңызга биздин программанын шарты менен салам жолдоп кетиңиз. Бардык жолдошторуңуздун атынан салам жолдосоңуз болот. Бардык жолдошторума, ушул убакта куралдаш жолдошторума 1 жылдык милдетин так аткарууга тилектешмин. Офицер прапорщиктерге, биздин замкам взвод командир взводторубузга бардыгына ыраазычылык. Биз ушундай үйрөтүп, ушундай жакшы карап атканына жана ата энеме, бир туугандарыма бардыгына салам. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, желегибиз түшпөсүн. Ар дайым жеп берип турсун, Албетте сиздер бар, сиздердей мыкты мырзалар бар, Кыргыздын патриот жигиттери бар, биздин желек ар дайым жел берип турат. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым биздин мекенибиздин коргоочусу болуп, куткаруучусу болуп жүрө бериңиздер. Жигитсиңби бир сөзүңө танбагын, Кызыл көлдө сабагына кармагын, көрүнгөнгө сөз айтпай, ошол кызга ак сүйүңдү арнадың. Аралап топ кыздардын кыздын бакы жетпейби, арасынан бирди сүйсөң ошол эле жетпейби, Асманымда айдай сулуу, күн да сулуу, айдай солуу, асманымда жымыңдаган жылдыздардай
Сүйгөнүм ого бетер айдай сулуу. Аралаган топ кыздын бакы кетпейби. Арасынан бирди сүйсөң ошол эле жетпейби. Жетпейби. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай окуудан кийин, ар кандай машыгуулардан кийин биздин жаш куткаруучуларыбыз дал ушул бөлмөдө эс алышат, калуучулар кино көрүшөт, өзүңүздөр көргөндөй ырдап дагы беришет, бири-биринин көңүлүн ачышат десек болот. Азыр болсо кененирээк таанышалы. Мен катарда Жокер Тынчбеков уже 3 айдан бери служба кылам. Анан бул частта өзү кызыктуу нерселер көп экен. Күн сайын эртемен турабыз, шагайт этип, уборка ошол жакшы мындай манай менен кылат экенсиң да. Обедтен кийин тияка отуруп, ырдыларды ырдап, обязанностьтарды кайталап коюп, уставтарды жаттап, кинолорду көрүп жүрөбүз. Кандай китептерди окуйсуздар, кандай кинолор көрүлөт, ошол боюнча айтсаңыз. Кинолор көбүнчө согуш тууралуу. Ошолорду көрөбүз да көбүнчө. Болду ошол эле. Сон жанымдагы биздин жаш шокер менен да таанышайлы. Кайсыл жактансыз, канча жаштасыз, аты жөнүңүз? Мен катарда Жокер Шамшиев, өзүм Нарындан болом. Азыр Сокулукта турам. Армияга келгениме эч өкүнбөйм. Бул менин кичинекей кезден бери кыялым болчу. Элдерге жардам берип, ата мекениме кызмат кылып. Кандай болуп жатат, окуу жагып атабы? Так точно жагып атат, баары жакшы, баары көңүлдүү. Мындай куралдашым айтып кеткендей эле эртемен турабыз, зарядка жасайбыз, уборка кылабыз, эртеменки тамактанууга даярданабыз. Саат 8:30 построение болот, ошол жактан бөлүштүрүлөбүз. Дежурныйлар дежурный болуп калат. Баары жакшы, мындай айтканда. Негизи бул жакта эле кандай десем, бош убактыңыздарды өткөрүп атасыздар. Анан сыртка дагы кандайдыр бир иш-чаралар болгон учурда алып барабы? Концерт мүмкүн? Так точно, концерттерге алып барат. Выездтерге чыгабыз, Гөлгө, Байтике. Канча болду бул жакта окуганыңыздарга? Служба өтүп атканыңыздарга 3 айга өтөт ушу. 3 айда биз көп нерсени үйрөндүк. Ушу офицер прапорщиктерге чоң рахмат. Сизге сурайынчы, 3 айдын ичинде эмнени үйрөнүп алдыңыз? Мурдагы мүмкүн билбеген нерселериңизди билгендирсиз ушулар боюнча? Мурда гражданкада жүргөндө негизи 6-да турбачумун вообще. Анан кийин бияка келип 6-га чейин эле көзүм ойгонуп кетет. Өзүм карап, мындай 1 саат тазаланып. Анан бияктан строевой тепкенди үйрөндүм. Уставтарды үйрөндүм, аларды жаттап. Көбүнчө акта мындай жөн эле эшикте жүрө берет элең да ойноп. А биякта көп нерсени, дисциплинаны үйрөнөсүң, тамакты убагында жегенди үйрөнөсүң. Дагы эмне, ошо тазалыкты кармаганды үйрөнөсүң. Көбүнчө ошолор. Мурда канчада турат элеңиз? 12-де? 1-2-лерде турат элем. 1-2, мен дагы 12-де берип айтып алдымбы? Сизчи? Меники да ошондой болчу, кээ бирде 3кө чейин кетип калчу. Ошондо канча убакытта үйрөндүңүздөр? 6-да туруп, 6-га чейин туруп? Же бат эле эртеси эле дароо эле болуп кетеби экен бул жакта? Бияка келгенде 1 ай КМ болот да. КМ болгондо 1 жума, 2 жума кыйналат экенсиң. Организм көнбөйт экен, сонный режим көнбөйт экен. А 1-2 жума өткөндөн кийин уже как бы сказать, организм көнүп калат экен, ошого көнүп калат экенсиң. 5 июлдө кадимкидей көзүң ачылат өзү. Ошо. Дал ушундай эс алууга канча убакыт берилет сиздерге күнүнө? Күнүнө 2 сааттан берилет. 2 сааттан, 2 сааттан. Ошо 2 сааттын ичинде эс алып балдар серигип калышат. Андан кийин уже өзүнүн милдеттерин аткарып баштайт. Канчада уктап эртең менен турушуңуздар керек болуп калат? Негизи отбой 10-до берилет, 8 саат уктайбыз. 10-до берилет дагы 6-да подъем. Азыр эми биз силерди кандай десем, жакындарыңар көрүп жатат. Ошолорго бир сонун өзүңөрдүн жакшы сөздөрүңөрдү арнап кетсеңер болот. 3 айдан бери көрүп элексиңерби? 3 айдан бери көрүлөкпүз. Келиңиздер, салам жолдосоңуздар болот, айта албаган сөздөрүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Азыр өзүңүздөр айткандай 6-да туруп калдым деп атасыздар. Ошол учурда 6-да тургузбай уктай берсин менин балам деген ата энеңиз азыр көрүп турат, саат 12-де 1-де турса деле макул, өзү аман болсо болду деген. Ошону айтып койсоң болот. Мен чоң атам менен чоң анеме салам айтып коеюн деп аткам. Мен жакшы служба өтүп атам. Эртең 6-да туруп көнүп калыпмын. Анан сизге мындай ден соолукту оорубаңыз, үйдө жылууда сактап отургула, өзүңөрдү карап жүргүлө, курсактарды тойгузуп, ошол айттым. Ата апа,
мен жөнүндө көп ойлонбоңуздар. Сиз сыймыктанган балаңыз 86-123 аскер бөлүгүндө кызмат кылат. Сизге кааларым узун өмүр, чын ден соолук. Ошо балаңыздын жакшылыгын көрүп жүрөрүңүздөр. Анда эмесе ата-энеме ыр менен салам коштомокчумун. Балам дейсиң, көрбөй калсаң тартып сана. Бактылуусуң караныңды көрүп кана. Бой жеткирип өстүрдүңүз асыл энем. Бал уйкуңду, түн уйкуңду бөлүп мага. Бой жеткирип өстүрдүңүз асыл энем. Бал уйкуңду, түн уйкуңду бөлүп мага. Билем ата бой жеткенче эркелегем. Билем ата үмүтүң чоң эми менден. Чоң ата бол, бактылуу кары болуп. Балаңыздын балдарын жетелеген. Чоң ата бол, бактылуу кары болуп. Балаңыздын балдарын жетелеген. Ол чабар эң сонун